Тарам эле. Жашыл, бышкан, көз жоосун алып табитта чыккан бул капусталарды эми эч ким тамакка иштетпейт. Алар аптаптын астында чирип жок болот. Мындай тагдырды дыйкандар өздөрүнүн өндүргөн капустасына эки уктап түш көрсө да ойлогон эмес. 18 ming kalam 100 ming расход дегени бар. Бонни чопулуп. Тебелендиде калган бул капуста талаасына эми Умитжан Шакиров эмне кылаарын билбей жатат. Өтө көп чыгымга учураган дыйкан канча эмгек кетиргенин, ар бир көчөтүн 4 сомдон алганын эстеп, арыз муңун кимге айтышын билбеген кези. Bir porter kapusta bozorga olib chiqib 750 so'mga porter suylashib 500 so'mga kapustani sotdik. 250 so'mda dag'i jonimizdan qo'shib o'tamiz porterga. Bozorga borsangiz kapusta pishgan mahalla bordik, karantin job qilar. Buni aqchasini kim to'laydi endi? Olib chiq deyapti boshida. Bugun hozir bozorga borib keldim. Sani pistansa biroz kelib job qilar. Endi tushunmayla qoldim men. Бул айылдын дыйкандары эгин талааларынын баардыгын капуста менен толтурушкан. Агрономдордон кеңеш сурабай, айыл чарба продукциясынын бир эле түрүн эгип, эми зыян тарткан кез. Азыр мына паста 20 ming ekkemiz kecha choptirdik uni. Choptirib endi qayra ekib o'tamiz. Nima qilamiz? Kredit olganmiz, hozir kredit to'lagan aqcha ham yo'q-da. Kredit olib ellar dehqonlarni po'lasini sotib olib o'tamiz. Hozir kreditga to'lagan aqcha yo'q. Kapustani ahvoli mana. O pasta yerda ko'rsangiz cho'ng po'la kecha choptirib yutdim. Hozir bugun ertamen aga tashlardim. U holda prosta. Аравандагы көпчүлүк дыйкандар түшүмүнүн сатылбай калуусуна дүйнө жүзүн каптаган пандемия жана өлкөдөгү карантин себеп болгонун айтышты. Капуста бышып сатыкка чыгаар кезде жолдор, базарлар жабылып калган. Дагы бир себеби катары өлкөгө Өзбекстан менен Тажикстандан жашылча жемиштердин тынымсыз кирип жатканы менен түшүндүрүштү. Ал эми картошканын баасы да жылдагыдан арзан дешет дыйкандар. Учурда картошканы дүң баадан 25 сомго, картошка эгилген жеринин 23 сомдон сатып жатышат. Апрель айынын орто ченинде кар жаап, андан соң 3 күн катары менен суук болгон соң картошкаларды үшүгүрүп кеткен. Аравандагы картошка эккен дыйкандардын 10% гана түшүм алышкан. Калган 90%-нын эмгеги жерде калган. Клиент бар. Жолдан клиент постоянно келет да. Бүйөлмө согуруп кетип, апрель айында. Чына 15 күн 20 күнгө сүрүлүп кетти. Дыйканчылык ham жакшы болот. Көпчүлүктү бизде эле башка адамдарда ham ошондой болот. Биз дыйкандардын үнүн уккан соң Араван базарына кирип көрдүк. Сатуучулар капустаны 1 сомдон алып 5 сомдон, картошканы 25 сомдон өткөзүп жатышат. Алар дагы быйыл жашылча жемиштердин баасы дароо эле түшүп кеткенин айтышат. Kapustani 3 so'mdan, 5 so'mdan sotyapmiz. Bu yil kapustalar sotilmadi. Kartoshkalar 22 so'mga chiqdi. Yaxshi, Xudoga shukr. Pomidorlar 45 so'm sotilyapti. Dehqonchilik, chesnoy qimmat bu yil. Chesnoylar donasi 10 so'mdan sotilyapti. Bu yil kapusta ko'p bo'ldi. Ko'p bu yil. Dehqonchiliklar ham yaxshi, bu yil ham yaxshi. Har yilgidaqa pomidorlar ham. Yillardan armachi bor. O'tgan yillari qimmat bo'lgan, bu yil arzon bo'ldi. Dehqonchilik bu yil arzon bo'ldi kartoshkalar. Erta tushib ketdi shu. Зиягүл Болот кызы, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.